Негизи ошондой нерсе жок бизде. Бирок эми Аллах жолунда бир нерсени курбандык кылсаң кабыл кылынат да. Ошого кырсыктап калгандан кийин Аллахтын Кудайым жолуна Кудай шүгүрчүлүк кылып койсоңуз ага жалпы эреже менен жок. Шариятта жок дегенде кандай? Шарият бизди буйрубаган нерселерден да. Өзүбүз кыла турган болсок, өзүбүз ыктыярдуу кылсак, деби, ниетибизге жараша сол кылып. Бирок ошону мен мурда сабактарымда айткам, кимдин эсинде бар. Качан гана машинең тоголонуп кеткичеңди түрөө кылбастан алдын түрөө кылып кой. Эми жакшы күндөрүңдө Аллахты эстеп кой, Кудайым өзү кырсыктан сактасын мени деп союп койсоң, ошол келе турган балелер соктон. Качан тоголонуп кеткенин сойбой, Алла разы болсун. Ошо айтты го, мустахаб да эмес, сүннөт да эмес деди. Сүннөт эмес, важип эмес деди. Демек, мубах. Ошону пайгамбар ушундай кылган. Жакшы ниет менен ошону кылып кое берсек болот. Пайгамбарыбыз эмне деген? Ошол 7-нчи күнү союп туруп, чачын алып туруп, жанагы алтын тарткан таразалар бар го, ошо койсоңуз чыгарып берет. Жесе кичинекей таразаларга. Күмүштүн өлчөмүндө садака кылып койсоң, бисмилла сон. Пайгамбарыбыз кылганбы? Сүннөт заваиттерден, Сүннөт экиге бөлүнөт дегенбиз, Ошол сүннөт заваиттерден. Сүннөт заваит менен мустахаб экөө бирдей эле деген сөз. Ассаламу алейкум устаз. 3 рекет витр намазында кунут дуасын жаттай элек болсо кантип окулат? Ордуна башка дуа окуса болобу? Кунут дуасын жаттап анан окуса туурабы дейт. Негизи эми намаз окуткан кунут дуасы менен жарым саатта жаттап кое турган нерсе, Эми кокустан бирөө жаттай элек болсо, витр важипта кунут дуасын окуу бизде эмне өкүмү? Важип. Демек сөз окуш керек деген сөз. Эгерде бирөө билбеген болсо эмне кылат? Аллахумма эле деген болсо, важиптан кутулган болот деп китептерде. Аллахумма десе эле кутулат. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла 3 жолу айтып койсо, ал дагы болот, бирок убактылуу гана. Тезирээк жаттап эмне кылыш керек? Өзүнүн эми Аллах Таалага ибадат кылып атканда толук кандуу кылайлыкта таксылармы? Ассаламу алейкум устаз, сизге суроом бар эле. Жума намазга мас адамдарды даарат алдырып алып келсе болобу? Өзү намаз окугум келип жатат десе, анан киргизиш керекпи же киргизбей койгон туурабы? Алдын ала рахмат, Алла разы болсун. Өзү негизи намаз мас абалыңарда намазга жолобогула деген, ла тақрабус салата ва антум сукара деген маселе бар. Бирок эми ол бечара намаз окугусу келип аткан болсо, дааратын алып гусул кылып чеке тура берсин. Эми кана ошону менен Кудай Таалам бир жүрөгүн ачып, ошол киши намазга туруп кетсе, бирок таза абалда келиш керек намазга. Ассаламу алейкум устаз, менин бир суроом бар эле. Талак маселесинде эгер бир үй бүлө урушуп калып, күйөөсү ачуу калтырып, аялына талагын бердим, талагын эмес, талагын бердим деп айтып алса, эмне кылуу керек? Талагын бердим деп алса, талагы берилген болуп калат. Ошого биз айтып атабыз да, талак маселесинде урушканда айтыла турган сөз эмес талак маселеси. Талак сөзү. Урушканда башка нерсе. Ажырашам дегениңден талакты айтасың. Урушуп кеткенде ачуунун үстүндө айтканың дурус эмес. Эми эмнени айттың? Канчону айттың? Аны такташ керек. Бирөөнү айткан болсоң, кайра нике кыйып жашоого мүмкүнчүлүк болот. Экөөнү айткан болсоң, кайра нике кылып жашоого. Үчөөнү айткан болсоң, прощай. Эми аялың эмне кылыш керек? Башка бирөөгө турмушка чыгыш керек. Бирок бул теориялык жагы. Практикалык жаксы аны текшеребиз. Кандай кылып айткан, качан айткан, кимге айткан, күбөлөр эмне деди, абалы кандай айтып аткан адамдын, маспы, оорулуубу, жинди болуп кеттиби, ачуусу келдиби? Аны текшерип чыгабыз. Мүмкүн түшпөй калышы мүмкүн, мүмкүн түшүшү мүмкүн. Аны ошо абалга карап чечилет. Азыркы мезгилде талак маселесин жалаң гана муфтият чечсин, алдындар чечсин деп ошого жөнөтүп атабыз, фатва бөлүмүнө. Анан мен ошого мага кайрылып аткандарга ошону айтып коелуш. Мага ошол талак маселеси менен тынчым албагыла. Ушундай бизге буйрук келген. Талак маселелери кимде кылсын? Фатва бөлүмүнө барсын. Себеби расмий адамдын, расмий тараптын чечкени бул расмий болот. Мисалы бир юрист бар да. Экөө урушуп кеткен болсо, юрист бартыр маселесин чечип, сен 2 жылга камалдың, сага мынча чегер десе өтөп өтпөйбү?
Өтпейт да, расмий мамлекетте иштеген адамдар азыр биздики ошого кетти абыз. Жөнөкөй бизге окшогон рядовой молдолордун айткандарын токтотуп, расмий жактагылар жооп берсе жакшы болот. Сөздөрү туура болот, печатын басып, колуна кагаз берет, анан ошол өкүм өтөт. Анан илгери ушу адамдар эч ким жооп бербейт, маселелер көп, анан келсе шарият көз карашынан биз жооп берип чечип жүргөнбүз. Эми расмийчиликке кайтып атабыз. Эми расмий адамдар чечсин, расмий адамдар печатын басып берсин. Эгер биз ошого барып калсак, анда биз да чечип баштайбыз. Алдын ала Аллах разы болсун. Сизден да Алла разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Мен жөн жерден өзүмдү ачуулукка алдырып жиберип жатам. Өзүмдү кантип сабырдуулукка тартам дейт. Эми ачуулук бул шайтандан, а? Демек ошого алып барып аткан бир нерселер бар. Жашоодо болсун, ички дүйнөңүздө, үй бүлөңүздө бир нерселер бар, ошого түрткү берип аткан. Ошол жактарды оңдош керек. Үй бүлө менен маселени оңдош керек. Кээ эркектер таңалып аялы менен душмандашып, экөөң бир адамсыңар, бир семья, эмне урушасыңар? Сүйлөшүп маселени чечип алып, нормально жыргап жашабайсыңар. Жакпай атса, анда башкага. Анан экинчи маселе, эми кыйынчылык баарыбызда болуп атат. Акча жок, карыз көп дегенде. Ошолордун баардыгы да ушул себепке болушу мүмкүн. Андан да башкасы жанагы таксырларда тийишип аткан болушу мүмкүн. Дем салдырыш керек. Өзүңүз дем салыңыз. Дем салдыргандарга барыңыз, намаздарды караңыз иншалла. Анан адам акыл эле бар болуп турса, өзүн тарбиялоого аракет кылыш керек. Мен ушундай болуп калдым дебеш керек. Кыргызстанда абал ушундай болуп калды да, жөнөкөй эле карапайым адамдар өзүлөрү бир нерсени чече албай калышты. Сөзсүз бүгүн бир мотиватор керек да, же бир молду айтып бериш керек. Мен мынандай кыла албай атам, аялым менен экөөбүз келише албай атабыз. Эмне кылабыз? Аялың менен келишкин, аялың жакшы көргөн, аялың сенин жарымың, анан экөөң бактылуу болосуңуз, деп барып экөө жарашып алат да. Ошону өздөрү чече берсе болот да, ошону молдолор айтып отуруш шарт эмес да. Акылы жеткен, балагатка жеткен адамдар мындай майда мүчүдө маселени өзүлөрү чече бериш керек. Бирөөдөн сурап отуруп. Жаш балдар болсо экен, ата оюнчугум эмне кылып алып алды, урайым, урбайм десе, кой балам десең, ошо кичинекей балдарга мотивация берсек болот. Чоң адамдар өзүлөрү чечим кабыл алыш керек. Анан эми шарияттын өкүмдөрүн билбей атса, ушу кандай кылам, болобу, болбойбу десе, анда алымдарга, устаздарга кайрылса, ошол алымдар жол көргөзүп, мындай кылгыла, андай кылгыла, шарияттын чеги менен болсо мындай болот, мындай кылсаң арам болуп калат деп айтса, анда макул. Жөнөкөй карапайым маселелерге дагы өзүңөр аракет кыла бергин, мындай эркектик кылып элечи, өзүңөр батылдык кылып, өзүңөр чечип, анан такыр болбой калган маселелерде, шарияттын маселелерин гана бир адамдарга кайрылуу кылыш керек. Ассаламу алейкум устаз. Өзүңүз жооп бересизби же жардамчыңыз болобу дейт. Өзүм эле жооп берем. Башка жактан келиптир. Сизге бир суроом бар. Тахажжуд намазынын багымдатка чейин 30-40 мүнөт калганда туруп окуса болобу? Өтө сонун болот, Ошол эртерээк туруп багымдатка чейин тахажжуд окуса, тахажжуд өтө сонун болот. Тахажжуд деген намаз бул түндө окулунуп Аллах Тааладан өзүңдүн муктаждыгыңды Аллахка жалбарып сурай турган намаз. Себеби бул мезгилде эч кандай рияга, эл көрсүнгө, бирөөгө орун жок. Эч ким жок. Караңгыда жалгыз Кудай менен өзүңсүң. Аялың да уктап атат. Сонун нерсе, эч ким көрбөйт. Шарият өкүмдөрүндө куптандан кийинки окулган намаздын бардыгы тахажжуд болот. Ошого куптандан кийинки 2 рекат сүннөт бар го, ушул тахажжудка кирет. Мындай болуп багымдатка чейин 30-40 мүнөт калганда туруп окусаңыз, нур үстүнө нур болот. Аллах Таалам намазыңызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум. Куран бар бөлмөдө жатса болбойбу дейт. Кээ бир алымдарыбыз айткан, ошол мубах, мустахаб ушул китептер бар бөлмөдө ихтираман башка бөлмөгө жатсын. Эми бул бир алымдардын пикири. Ханафи мазхабтагы мындай кабыл деп коет Ханафи. Ада кабыл дейт. Бирөө айткан эле сөз. Эреженин же усулдун негизинде эмес. Андай болсо бирөөнүн бир эле комнатасы болсо, китептерин коюп алса эмне кылат анда? Андай маселе жок, Мисалы үчүн азыр бардыгыбызда эле анча көп китеп жок да турабы?
Ошол неме бөлмө жок да. Ошол китептерибизде эле коюлуп калып атат, эч кандай зыяны жок иншалла. Болгону киндиктен жогорурак турганы талапка ылайык болот. Ассаламу алейкум уста. Суроо Россиядан, Сибир дейт. Асыр намазынын кириши боюнча мазхабтар арасында тартыш бар экен. Ханафи мазхабы кайсы далилге таянат? Мүмкүн болсо китептен жооп бериңиз. Жумушта целый жамаат тажиктер, кыргыз жана өзбек чогуу иште баарысын тааныйм. Баары ханафи. Алардын имамы башкача айтканда баарыбыздын имам. Тактап айтканда документальный шаардын имамы болуп кызматта. Бирок биз менен иштейт. Намазда башка имам 4 мазхаб боюнча бир убакытта кирет. Только ханафилер кеч окуйт деп асырды эрте окуп жүрөт дейт. Китептен дегеним себеби шам намазынын убактысы жөнүндө китептен айткан видеоңузду которуп, угузуп, маалымат кайсы китептен экенин көргөзүп, араң түшүндүргөн болчумун дейт. Биздин айткан маселелерди алып урушпагыла, я? Эмне себептен асыр намазы биз менен башка мазхабтардын арасында айырма бар. Биринчи суроосун жооп берели. 8 мүнөт убакыт калыптыр. Ханафия ва жумхур деген маселе чыккан. Жумхур деген көпчүлүк мындай дейт, ханафилер мындай дейт. Бул ошол Мухаммад Абду анан Жамалиддин Афганидин калдыктарынан ушу. Айтканбызбы? Мухаммад Абду менен Жамалиддин Афгани. Жумхур десе имам Малик, имам Ахмад бин Хамбал, имам Шафии. Анан Абу Ханифа. Айтат, жумхур мындай дейт, Абу Ханифа мындай дейт деп секейин айтат. Ал деген нерсе үчөө мынтип атат. Абу Ханифа жалгыз эмиш. Анан адамдардын нафсине эмне дейт? Анда ушу көпчүлүктү ала берели дейт да. Маселе антип айтылбаш керек. Маселе далилге караш керек. Кимдин далили күчтүү, кимдин усулу күчтүү. Эми 4 мазхабка келгенде биз айтабыз, Шафисиң, Шафилигин кармай бер, Ханафисиң, Ханафилигин карма, Хамбали, Хамбалигин карма. Болду. 4 школа тең бизди бейишке алып бара турган, исламды чагылдырып бере турган. Ичинде талаш тартыштар бар, талаш тартыштар бар. Ошон үчүн мазхаб болгон. Бирок 4 тең ахлу сунна, 4 тең ахлу сунна. Бирок андай эмес кылып, бүтүп 4-өнүн 3-үнө үстүнөн өкүм кылгандай. Муну Абу Ханифа мындай деген, 3-өө мындай деген, эмне үчөөнүкүн ала берейли деп, как будто хакам. Мындай хакам кырсасы эмне? Судьядай мына, мынтип, мындай 3-өө силер ушинтиңер, жакшы силердикин алайлы. Мынтип кармап, 3-өөнүн үстүнөн өкүм кылат. 3-өөнүн далилдерин карап, мунулардын далили көп экен, ушул жакшыраак. Абу Ханифа сен Абу Ханифанын бутунун тиги галошун чаңдырып албайсың. Абу Ханифанын үстүнөн өкүм чыгарыш буякта турсун. Бул ошо Мухаммад Абду Жамалиддин Афганилерден келген кеселдерден. Анан айтат да, 3-өө буякта туруп калып атат, Абу Ханифа мындай. Башынан карап. Эч ким жокто Абу Ханифа маселени чечип аткан деген маселени баш керекчи. Фикты адамдар ойлоно элек мезгил Абу Ханифа негиздеген. 1. Абу Ханифанын мажилисинде 10дон көп муштахид мутлактар отурган. Ана жака жумхур. Абу Ханифанын жанында Абу Юсуф, Мухаммад, Хасан бин Зияд Лу'луи, Зуфар деген муштахид мутлактар бар, 4-өө. Биякта 3 болот ба? Бизге 5 болуп кетти. Эмне болду ошондо? Анан бирөө айтат дейм, Хасан бин Зияд Лу'луи, Мухаммадка караганда имам Шафии, имам Ахмад бин Хамбал. Мухаммад бин Хасан Шейбанидин шакирди болот имам Шафии. Абу Ханифанын небере шакирти болот. Мага жетпей балдар окутуп койгулачы деген. Өлүп калган, жок. Бул деген нерсе имам Шафиинин кадырын түшүндүрүү эмес. Мухаммад бин Хасан Шейбанидин китептерин окуп имам Шафии болду. Болгону 4-чү кылымдын ичинде болгондугу үчүн өзүнүн мазхабын негиздеди. Ахмад бин Хамбал имам Шафиидин шакирти, чөбөрө шакирти Абу Ханифа. Ошого
Jumhur mындай dedi, андай mындай debeysiz. Usulga karayız. Abu Hanifa mындай dedi. Jumhur deyinse biz 5'öz ala 3'ö kaldı. Bismillah. Dağı başka Abu Hanifa'nın başka mujtahid mutlak şakirtlerini aytkan jokuz. Mujtahid mutlak degen nerse oşo. Misal üçün Ahmad bin Hanbal'dan, İmam Şafii'den Muhammed bin Hasan'ın ilmi jogor. Sebebi ustaz bolotday. Muhammed bin Hasan İmam Ahmad bin Hanbal, İmam Şafii Muhammed'in şakirti. Yakta İmam Malik kaldı. İmam Malik dağı maşallah medrese kamile, tayyibe. Anın fikri. Biri yiyip kaldı, birisi birlikte versin. Biz 5 öz ayakta alar, 3 ayaktaken. Fi şey, ne fi şey. Şunun için hiç kanday janağında neme kılbaş gerek. Hanafisin, Hanafi'nin alıver. Meseleye kayıt. Emne sebepten bizde Şam namazı, asır namazı misleyin bulut. Al cana Ahmed bin Hanbal, Şafii, İmam Malik'te misli bulut. Misli degen gölükö biri bulut, bizdeki gölükö 2 oluş gerek. Bizin özümüzün delili var, aların özlerinin delili var. Bizde emne sebepten asırda geçiktirip okuyubuz. Bizden delilimiz sebebi asırdan murda nafil namaz okuyana göyrök mügüçük boldu. Şonun için geçiktirip okuyuz. Eger asır namazda okusan, andan keyin nafil namaz okuşmay koyat, makruh bolot. Hadis var. Oşoga bizdeki anfa ibadatga, pendelerge paydalırak geçirek oksa, adamlar nafil namazı göyrök okuydu. Emi bir mamleketke, bir şehirge varıp kaldı. Oşolordun fatvası menen berilgen bolup kalsa, namazlar. Anda kanday bolot? Bizde namazı asırdan vaktısı girelik, alarda girgen bolup katta. Dese kaysıl jerge basa, oşol jerdin fatvasını aç gerek. Sebebi bul mujtahadun fi, ijtihad kılıngan delildu ahlu sunnanın emes. Oşon üçün oşol jerge barganda oşolor menen namaz okuy beresiz, durus bolot. Bizdele Saudiyaga barganda alarda oşonda okuyt, eldin bari umrasılar azlar oşonda okup kelip otabız, oşonda okup. Fitne çıkarıştın, gereği jok, ha? Okuy beresiz. 3 minut barken, ekinci soru. Çirkeyce başka nerse çakkanda, kıçışıp, anı tırmaganda kan emes, birok suyuktu, siyaktu, jıltırap görünöt. Darat sındırıp aytayım, kişine nerse. Kol kavargandan keyingi jarılgan suu çıgat deydi. Eger dal köp bola turgan bolsa, kandın toptolgan buzulgan urat da, jana kol bir nerse iştegende kavarıp ketet. Eger de jarılganda aga turgan bolsa, anda darat sınatal. Çirkeydikinde biraz az ele urat, ha. Girip olup orup murdan agat. Tazalayın desem çimkiri kan aralaş çıkıp kaldı. Birok murdum özü kanabayt deydi. Eger de kanagan bolsa, oşol girip bolgonunuzda çıkkan kandı takdir kılas, şunu jön koya oturgan bolsa, aga turgan bolsa daratsangan bolot. Akpay turgan bolsa jönököylü kişine tamçı bolot, daratınız sınbayt. Allah Taala iyi razı olsun. Mamleket tarafından çıkarılgan aksiyalarda satıp alууга jana satууга bolou. Эми ошол кайсыл маселелер болсо ошону караш керек. Баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу дурус. As-sukuk. Ashum. Эми ошол эмненин баалуу кагаздары. Мисалы үчүн аэропорттун азыр акциясы сатылып атат, алган өтө жакшы. Менин шакиртим бар, Курманбек деген, ушул маселелерди көп айтат. Мисалы үчүн ошол неменин аэропорттун акциясын сатып алсаңыз жакшы болот. Арак саткан заводдун акциясы сатылып атат, аны алсаңыз арам болот. Себеби арак сатылып атат. Биткоин жана башка бир нерселер боло турган болсо, ал дагы дурус эмес. Себеби азыр фатва бериле элек. Apple компаниясыныкын сатып алса болобу, телефондор болот. Demek ошол сатылып аткан баалуу кагаздын эмненин акциясы экендигин карашыбыз керек. Эгерде адал боло турган болсо, алып сатса, кадимгидей соодайдай эле дурус. Анан алтын сатып алганда эң жакшы. Азыр алтын сатып алып койсо, 1 жылдан кийин жөн эле турган алтынын деле акча берет, жана неме сат. Не деп коет? Куймалар ошол. Эми азыр банкта ар кандай системалар кирип кеткен. Биз иштеп аткан жер банктагы ислам терезеси. Ал жерде соодалар шариаттын чегинде гана калган. Ал жерде чоң устаздар, алымдар кеңешинин мүчөлөрү бар. Ар бир маселени биз карап турабыз. Эми ошол машина сатылып атканда биз айтканбыз, жеке жактан мурабаха бир нерсе деп айтып аткандар биз билбейбиз алар. Өзлөрүнүн машинесин же бир нерсесин сатыш үчүн эле
murabahada öyle satып atabı bilbeybiz. Biz ошол биздин терезеден берилип аткандар бар шариятка ылайык. Эми машина сатып алып атканда ошол кантип сатылып алынып атат, ошонун сүрөтүн билишибиз керек биз. Банк бул жерде эмне болуп атат? Себеби өзүңүз машина сатып алайын десеңиз, өзүңүз үй сатып алайын десеңиз акча жок болуп атат. 70 миң, 100 миң долларга үйдү дароо сатып ала албайсың. Компанияга барып, мен о үйдү сатып алайын деди, мага берип бөлүп берейин десең, пошол дейт. Ага бир кепилдик керет. Эң ишеничтүү банк. Анан банкты ислам терезеси менен байлап, үйдү сатып алып, банк аркылуу. Анан банкка бөлүп төрөө ушул жолду анан кийин шариаттын көз карашына ылайык кылып кылганбыз да. Адамдарга жеңилирээк болсун деп. Себеби кредит деген балекет бар. Адамдар ошого малынып кетет да. Ошонун альтернативасы кылып, ошону иштеп чыкканбыз. Анан кээбекилер арамга жол берип атасыңар, башка деп оозуна ал жетпегендер, оозун куу чөп менен арчыгандар көп. Ошолор келсе, китептерин көргөзүп, арам жерин көргөзүп берсе, биз оңдогонго дайынбыз. Анан жөн эле жана кандегиттей болуп тияктан үрө берген туура келбейт. Келсин, мен тирүүмүн. Бүгүн келсе болот, эртең келсе болот. Университетте сабак берем, көчөдө жүрөм. Телактарым жок, коштун немеси айткандай. Өзүм эле жүрөм, келсин, сурасын, мынау жериң туура эмес, мынау Ханафи мазхабтагы, мынау режеге туура эмес болуп атат десе, карап көрөбүз, сөзү туура болсо, биз машинени кайра карап чыгабыз. Туура эмес болсо, биз китептен көргөзүп беребиз, анан жөн эле кыйкыргандын кереги жок. Ошого такташ керек таксырым. Ал машинени кантип алынып атат, каяктан берилип атат, ошону такташ керек. Үч жактык бар. Мисалы үчүн сиз машина сатып атасыз. Манас таксырым ушул машинени алган атат. Бу таксырым банк. Сизге кызыгы жок, ким алат? Сизге акча берсе болду. Үйүңүздүн 100 миң долларын сизге беришибиз керек. Бул муну үйдү бул алган атат. Бул банкка келет. Таксырым мен бунун үйүн алган атам, мен сатып алып бер десе, канча дейт? 100 миң деп атат десе, рынокто карайт. Ошо сиздин немеңиз 100 миңби? Мүмкүн ал 60 миңдир. Рынокто карайт, таксырым сиз 100 миңге сата албайсызбы? Бул 60 эле миң бул үй. Мына негизинде дейт. Сиз макул болсоңуз, банк 60 миңге дароо сатып алат сиздин үйүңүздү. Үчүнчү киши аралашпайт. Бунун суранычы менен арызынан кийин сизден банк сатып алат дагы, буга 120 миңге ал жылына карап неме болот? Товарды кайра манас таксырма сатат банк. Болгону бөлүп төрөөгө 5 жылга. Сиз акчаңызды алдыңыз, бисмилла кеттиңиз, сиздин эч кандай проблемаңыз жок. Бул киши банкка байланат дагы 100 миңди 5 жылда төлөп берет. Ушул маселе. Эми сырттан караганда 3 адамдай көрүнүшү мүмкүн, бирок соода банк менен 2 соода болот. Биринчи товардын несинен банк сатып алат, соода бүттү. Андан кийин экинчи адамга сатат, экинчи соода. Ошону мурабаха деп айтабыз. Ва саллаллаху тааля хайра халк Мухаммад ва аля али ва сахаба ажмаин. Амин. Аллах таалам ушул айткан индерибиз берекелүү индерден кылсын, катаадан өзү асыраган болсун, элибизге, жерибизге тынчтык, аманчылык болсун. Бирахматика.